тамактын сиңирүүсү начар болуп атса, өтө жакшы куюлбай атса, же болбосо бир ичиңер катып аткан болсо, диафрагмальный дыхание жасасаңар болот үйдөн эле. Ушуну жасаганда даже кээ бир адамдардын тизеси да оорубай калат да. Любой шарф алсаңыз болот, любой материалды алып туруп эле мындай кылып байлайсыз, катуураак кабырганын үстүнө байлайсыз дагы. Анан кийин бир нерсе жыттагандай дем алыш керек, мындай гүл жыттап аткандай же бир кандайдыр бир духи жыттап аткандай, ошондой дем аласыз мурун менен. Эми дем алганда ошондо биз бул кабырга менен дагы, бул ич менен дагы муну түртөбүз. Андан кийин демди чыгарганда ичти ары тартабыз дагы, болушунча ары тартыш керек. Ошол убакта өт куюлуп кетет да. Ары катуу тартып дагы 5-6 секунд кармап турабыз. Эми көбүнчөсү момундай дем алат да. Монтип мындай дем алганда моюн постоянно талып, ооруп, бояктардын баардыгы талып ооруп турат да.